Халk arasında Jalalabad suu деген ат менен таанымал суу ичимдиги. Jalalabad облусунун Сузак районундагы Барпайыл өкмөтүндө жайгашкан. Номер 27 булактан алынары белгилүү. Дал ушул булак жайгашкан жерге байланыштуу. Буга чейин Келечек жабык акционердик коомуна ээлик кылган Тумановдор менен Барпы айыл өкмөтүнүн ортосунда талаш жүрүп келген. Бүгүн эми бул жерге байланыштуу жаңы маселелер жаралганы ачыкталды. Барпы айыл өкмөтү менен Жалалабад шаардык мэриясынын ортосунда булак чыккан жерге ээлик кылуу жагы талашка түшкөн. Негедир Барпы айыл өкмөтүнүн балансындагы жер Жалалабад шаардык мэриясына өтүп кеткен. Буга байланыштуу бүгүн аталган айыл өкмөтүндө ачык сессия өткөрүлдү. Жергиликтүү тургундар менен катар тийиштүү мекемелерден өкүлдөр катышты. Жалалабад шаары менен болгон талашынын мыйзамдуу талкуулоо. Анда күн тартиби bundan başka күн маселе жок. 15-жылы Барпы айыл кеңешинин сессиясы өткөрүлгөн. Ушул сессиядан бери ошол 27-источник бизде талашта. Мына ушул сессияда дагы Барпы айыл өкмөтү менчигин тактасын, аныктасын, кимдин бүгүнкү күндө балансында деп сессия токтом кабыл алган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө шаардык мэрия сунуш берип, эч кандай такталбаган документтери жок. Анан өздөрүнө каттатып алган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай ГОСАК жеке менчикти ээсин тастыктоочу документ жасата элек, жасатканда жок. Анткени негизги түпкү документ Барпы айыл өкмөтүнүн балансында турат. Кабыл алуу актысына өздөрү эле кол койгон. Бир барак акты менен кабыл алуучулар эле. Фактически бүгүнкү күндө бир нерсени кабыл алып атканда, баланска алып атканда башка передающий сторона да болуш керек. Бирок ал нерселер эске алынган эмес. 1997-жылы 20-февралдагы буйрук менен, колхоздун буйругу менен коллектор Шорбулак деп биздин баланска өткөрүлүп берилген. Баштапкы баланстык наркы 9110 сом. Бизде азыр бүгүнкү күндө бухгалтерияда биздин балансыбызда турат. Өзгөчөлөргө белгилүү болгондой бирөөнүн жерин алганда бирөөнүн согласиясы болуш керек. Мисалы, мэрия өзүнүн чегиндеги гана 68 токтом көрсөткөн. Чегиндеги гана жерди өткөрүп алсын деп. Бирок булар өзүндөгү чегиндеги эмес, Барпы айыл өкмөтү балансында турган жерди өткөрдү. Документтерге боло турган болсо, жогорку кеңеш бекитип бере турган болсо, жогорку кеңешке кат жазайлы, сессияны аткан бүгүн. Болбосо өкмөткө жазайлы, мыйзамдуу жол менен туура айтып кетти, ошо мыйзамдуу кылып туруп, ошо өкмөткө правительствого каттарды жөнөтөйдү дагы, ошолор чечип берсин. 27-источник жайгашкан жер Барпы айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан. Барпы айыл өкмөтүнүн жерди бүгүнчө эсептеп келем, ошондой эле биздин баардык немеде кагаздарда ошондой эле көрсөтүлгөн. Эгерде өзгөртүү болгон болсо, жогорку кеңештин гана компетенциясы болсо, жогорку кеңештин гана чечими болсо, ошондо гана неме болот да. 2015-жылы өкмөттөн бизге Жалалабад шаардык мэриясына комиссия келип туруп, 608 өкмөттүн токтомунун аткарылышы боюнча текшерүү жүргүзгөн. Ошондо бизге кат жүзүндө алар эмне үчүн аткарбай атасыңар деген маалымат иретинде айтып кеткен да. Ошондо биз 2 жылдан кийин ошол маалдагы мэр Сарай Мадуачтын мөмөсү баягы кат жүзүндө берген негизинде 2017-жылы биз сотко кайрылганбыз буну. Баягы өкмөттүн токтомун аткарбай атасыңар деген бизге жыйынтык койгондо. Бизде азыркы күндө ал жерге ГОСАКыбыз дагы жок, бизде катталган дагы эмес. Биз бир гана бизде 608 өкмөттүн токтому турат, имуществонун жанагы немеси турат, актысы турат, өткөрүп берүү боюнча 46 гектар жер источник менен. Ошон үчүн бизде талап кылып атат, жана 608 өкмөттүн токтомун аткаргыла, талап кылгыла, сотко бергиле деген маселе койгон үчүн биз берип атабыз. Азыркы күндөгү Мураталы Абдыкаровичтин бул жерге эч кандай тиешеси жок, бул өзүнүн милдетин аткарып келет. Биз 2017-жылы башталган бул. Ошол эле 608 өкмөттүн токтомун атмен кылгыла, пожалуйста, каттатып ала бергиле. Биз өзүбүз каттата элекпиз шаар мэриясы. Көлүнө бир 4 адам акыт жазып кое берсе эле сразу неме болуп кете берет. Биз тараптан кимдер бар экен? Айыл өкмөттөн да бирөө болуш керек да. Силерге өтпөй ошондой токтом кабыл алган. Нолу сотко берип, берка чечип, нарга чечип деген. Барпы айыл өкмөтүнүн баары жокпу билбейм. Ошону биздин айыл өкмөттүн депутаттары айыл өкмөт баш болуп, юрист алдына салып алып, төлкөп учулар чечет муну эми калганын. Башка эч ким чечпейт. 2000-жылдан бeri иштеп атат. Туманов деп. Туманов ким мисалы үчүн? Туманов биздин адам.
Şunca adamды сүйлөтүp, убара кылып, чогулуш кылып, сессияга катышып, башка болуп, аяка жазып, бияка жазып. Шуну келбекти жая койгон адам жокпу? Наместе коюп. Президент чече албаган нерсени ушулар чече алабы? Devlet aga prezidentke qo'liga bergan qog'ozni. To'g'rimi devlet aga? Prezident checha olmaydi. Jo'nalar chiqib turib o'sha yerga to'sib, jalpi chiqib turib o'la to'sib kirgizmay qo'ysin. Ana o'shanda chechiladi. Meriyanın ökülü menen yurist oturat, şular aytып bersin hazır. 608 to'xtamda ne dep turadi? Bular qanday ishni atkарып атат бүгүнкү күндө? Сотко не деп берди? Ушунда болуп атат азыр маселе. 608 токтомдо чыгып турат. Ал тиркемеде турат. 27 минерал булагы деп эле турат. Бүгүнкү күндө мэрия 446 жерди кошуп өздөрүнүн актысына киргизип атат. Маселе ошондо болуп атат. Маселе. Биз булардан сурап жооп албай атабыз. Силер 446-ны каяктан алдыңар? Kimden suradыңар? Мына келгениңиздер жакшы болду. Эл билиш керек бул жердечи. Мына 3 жылдан бери барбаган жерибиз калган жок. Чыкпаган жерибиз калган жок. Бул жерде бир гана нерсе болуп атат. Бул соттордун мындай акыйкатсыздыгынан болуп атат. Соттордун акыйкатсыздыгынан ушундай маселе чыгып атат. Өздөрү билбейт мына мэрия. Эмне үчүн 446-ны кошуп алганын билбейт мына. Аз жооп берсин, юрист отурат. Билбейт бул жерде. Биз каяктан алып, биз асмандан алган жокпуз бул нерсени. Биздин колубузда документ турат. Госком имущество деген бул мамлекеттик фонддун өкүлдөрү. Ошол маалда түзгөн документ. Бул жерде жазылып турат 446 га жери менен деп атат. Ошону мен билбейм, ошону сурабайсыңар. Мен билбейм да, бизге документ турат колубузда. Биз асмандан алып бул нерсени жазганыбыз жок, антиде. Андай бизге колубузда 608 өкмөттүн токтому турат, источник Жалал Абад 27 деп эле. Ал жерде жер жок. Жер жок. Анан бул мондой гос актыда 2001-жылы ошонун негизинде гос акт түзүп акт түзүп атат, госком имущество. Ошол жерде жазылып атат 446 жерде. Мен ошону сурабайсың, ошону мен каяктан билейин аны. Жок, биздин колубузда документ турат да, мэрия каяктан алды деп айтып атат. Билбейм эмес, биздин колубузда документ турат. Мынау немеде 608 токтомдо 446 деген жер жок. Немеде аткарып атпай токтомду. Улар токтомдон чыгып атпай 446 жерди каяктан алганын билбейт бардыгы. Жөнүнө жазып атат. Госимущество бекитип атат. Госимущество жерге ээлик кыла албайт бул жерде. Бул жерде госимущество немелерге ошондуктан мэрия туура эмес акты түзүп атат берди. Мэрия 446-ны эч ким билбейт. Кайсы немеден алганын билбейт. Токтомдо дагы жок. Токтомдо аткарса булар 446 жерде албастан источниктен ошо паспорт боюнча 30 сотик жерде алыш керек эле булар. Актын ошондо түзүш керек эле. Бу жерде маселе башка жакта бердечи. 446 жер деген бул оңой жер эмес бул. Мына канча адам пайдаланып атат бу. Каяктан алганы мына мэрия дагы билбейт. Жөн эле жазып коюп атат булар. Токтомдо жок, мен ошого мен күйүп атам ошогочу. Ошону биз айтып атабыз да, урматтуу башчылыкта туугандар. Биз абсеттер экөөбүз отуруп алып, биз талашып атабыз да бир нерсеничи. Биздин колубузда турган кагазды сотко берип жокко чыгаргыла деп атабыз. Бизге ошону жокко чыгаргыла, башка маселе жок деп атабыз. Бул акты боюнча сотко берген, мэрия өзү берген. Биздин мына актыбыз боюнча сот кара бергиле деп берген да. Сот эчтекени карабастан, бизден бир документ сурабастан чечим чыгарып коюуда. Азыр мынау сиздерге көрсөтүлгөн токтомдун проектисин бир жуманын ичинде 10 күнгө калбастан биз ушул инстанцияларга жеткиребиз. Анан ал жактан дагы кандай жооптор келет, алар жөнүндө дагы кийинки биздин сессияда көрсөтөбүз. Рахмат. Бүгүнкү биздин аш сессиянын дагы бир далили катары биз буга чейин ошол колхоз учурунда, совхоз учурунда дагы иштеп кеткен элдердин ачык айтып бизге далил катары айтканы бизге дагы толуктоо болду деп эсептейм. Бул акты биз келишимдерди бузгандан кийин Тумановдон алып койгонбуз. 2017 жылы
21-сентябрда сот аткаруучу бизге өткөрүп берген. А бектиге келип өткөрүп берген жок да. Ошонун кесепетинен азыркыга чейин туманып кайрадан иштеп атат. Мына 4-жыл болду. Эгер каражатын эсептей турган болсок, бул 40 миллиондон ашык мамлекетке зыян келтирди. А президент кайра айтып атат, теневой экономика деп. Мына сага теневой экономика. Биздин арыз ушул кайрадан кирип самоуправство менен иштетип атат деген арыз РОВДунун тергөөчүсүндө 7 айдан бери турат. Эч жыйынтык жок, жылбай атат да. Биздин акыркы эле чарабыз калды. Бул мыйзамдуу жол менен бул чечилгидей эмес. Демек көчөгө чыгыш керек болуп атат да. Башка чараны мен көрбөй атам. Турмуштан алынган. Мына 18 жылдан бери ушул 2001-жылкы правительствонун 608-токтомун эч ким козгогон эмес. Мурат козгоп атат, Барпулак. Канча токтомдор, мыйзамдар чыгып жатат го чаң басып, аткарылбай элечи. Мунун үчүн Мурат ушундай эле кызыгып калды. Туманып күтүлүп атат да. Тумандыдан биз булакты алып койдук, ал через мэрия алып кайрадан иштеткиси келип атат. Бирок ал туман кийин Муратты эми алдап коет, бизди алдагандай. Мына төлөбөй жүргөнчө биз булакты алып койдук. Ошол жердеги бардыгы туура жазылган. Мен кайра дагы жазып, эртең митинг болуп калса, илем мен ошону сактап алып калдым. Бул бак турат го. Бак бүткөн жер. Ошол жерге чейин ол баягы неме? 3-8 гектар жердин немеси, чек арасы. А бактан нар жагына кеткен, ал дагы отдельный неме болуп турат, забор. Ал отдельный забор, бул отдельный забор. Ал 80 сотик жер ал. Азыр мына бакты талашып атышат өзүчү сот боюнча. Наркы 80 сотикке анын косактысы бар, немеси бар, ага эч кандай претензия болушу мүмкүн эмес. Бирок алар 8-ин ичине кирет деп туруп биз менен тартышып атат. Госрегистрден немеден бардыгы справка неме берип атат, что 8 отдельный, берки отдельный. Даже мына бүгүнкү күндө мэрия менен Барпын ортосундагы сотто деле 4-6 гектар деп туруп сот талашып атышпайбы? Ошондо 3-8 и 80 сотик, ошондо 4-6 болду. Азыр ошол эле вопрос. Кызыкчылыгыңыз барбы, мисалы шарк өтүшүнө, өтпөшүнө? Эми бизге сот эмне деп чечсе, ошол гана болот. Эми андай билбейм, алар кандай чечсе, ошол менен иштей беребиз. Биз ким менен болсо деле келишип иштей беребиз. Келишимдин бардыгын аткарып келатабыз. Эгер кааласаңар, ошол келишимдин копиялары бар. Ошолорду беребиз, тиркеп. Келишимди ал жерде өздөрү бузуп атат. А так биз төлөй турган нерсенин баарын төлөп эле келатабыз. Шаар мэри Мураталы Тагаевдин айтылгандарга эч кандай тиешеси жок экенин кала бийлигинин маалымат кызматынын жетекчиси билдирди. Айтылып жаткан жер маселеси мурдагы мэрдин тушунда көтөрүлгөнү кошумчаланды. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.